Президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоо биринин артынан экинчиси катар келип калат экен. Президенттик шайлоо 4 айлык даярдык менен өтөт. Мөөнөттөрү аябай жакын болуп, Парламент ушундай баягы тартиптүү окуучулардай болуп тарайлы дешти. мөөнөтүбүздүн акырына чейин иштейбиз дегендер деле бар болчу. Өзүнүн каалоосу менен эмес, балким кайсыдыр бир тараптын каалоосу менен Маалымат толук жеткен эмес, толук жок болуш керек да. Нурланбек Тургунбек уулу ушул жогорку кеңеш мындай тарыхый иш кылды. Өтө эле ашырып жиберип эмеспи дейм да. Болуп аткан окуя катары айтса керек. Парламенттик шайлоонун мурдагылардан айырмачылыгы. Кемчиликтерин эске алып туруп анан азыркы системага өзгөрдү. ЮГА камагындагылар катыша албайт экен да. Күчүнө кирген өкүмү бар болсо катыша албайт. Мадумаров, Айжигитов, Нуржигит Кадырбековдор катыша албай калат окшойт анда. Сот эгер өкүм чыгарган болсо, айыптоо деген, алар катыша албайт. Диплому жасалма экен деп Орозайым Нарматова менен чуу болбоду. Алардын дипломдорун тастыктап бериш керек да. Көп эмеспи негизи 300 000 сом. Эми аны каяктан табат? Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам, биз аны аткарышыбыз керек. Жаңы парламент огош бетер хоп майли. Бийлик элдики деп айтабыз го. Ошол бийлик элге ушул шайлоо күнү берилет экен да. Бул жолку шайлоо дагы ушундай таптаза өтөт экен да ошондо. Сиз бир аз сарказм кошуп сүйлөп атат окшойсуз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум, саламатсыздарбы, арбаңыздар, амансыздар урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте биздин конок бар. Өтө бир мындай расмий конок десем болот. Алдыда парламенттик шайлоолор белгиленген, ошого байланыштуу атайын конок чакырганбыз. Акбалык Жумалиева, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Кош келипсиз. Ассалому алейкум. Саламатсыздар. Эми негизи мен көрүүчүлөргө, катталуучуларга айтып коеюн. Акбалык айым негизинен мындай маалыматты мыйзамдык негизде бул шайлоодо мыйзамдык жагы кандай болот? Шайлоочулардын, шайлануучулардын укугу, үгүт кандай болот? Ошону мындай маалымат берүү үчүн гана келдиңиз да. Эми бирок сөз арасында Акбалык айым мен анча-мынча саясий дагы суроолорду бергенге аргасыз болом. Балким аны сиз Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан эмес, балким жеке өзүңүздүн бир пикириңизди деле билдирсеңиз, балким туура болобу өзүңүз караштырып көрөсүз да. Негизи бирок ошо шайлоо кандай болот, ошону бир маалыматтык иретинде берип коюу үчүн, бул шайлоо өзү кандай болот, ошону элге айтып коюу үчүн мен чакырдым эле да. Анткени эл деле билиш керек да, мыйзамдык өңүтү кандай болот деп. Уруксатпы суроо? Ооба. Эми мындай бир аз саясий суроодон баштасам да, бир кепти кызытыш үчүн. Мына шайлоо, парламенттик шайлоо негизи түбүнөн канчалык деңгээлде мындай мыйзамдуу? Башкы аргумент катары президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоо биринин артынан экинчиси катар келип калат экен дегенди айтып атышат да, негизги жүйө катары. Анан менде суроо, эми биринин артынан бири катар келип калса эмне болмок эле, мындай өткөрө бербейби депчи. Саламатсыздарбы бир жолу. Эфирге чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде биз азыр канчалык ошол медиалар аркылуу элге маалымат жеткирсек, ошончо мындай мыйзам шайлоону элибизде көбүрөөк катыштырып, мындай татыктуу талапкерлерди тандап, татыктуу депутаттарды тандап алууга өбөлгө түзөт деп ойлойм. Ошондуктан маалыматты канчалык көп берсек, ошончо жакшы бизге. Анан сурооңузга келсек, бул толук түрдө мен мыйзамдуу деп эсептейм бул шайлоону. Себеби дегенде баарыбыз билгендей, жогорку кеңеш 25 сентябрда өздөрүн таратышты. Алардын толук конституциялык укугу бар болчу, мыйзамдуу укук өздөрүн таркатканга. Алар сиз жана айтып кеткендей эле, бул жогорку кеңештин тарашынын бирден бир себеби болуп, ошол эки чоң президенттик шайлоо жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо катар келип калгандыгы бирден бир себеп болуп, ошондуктан тарашты. Бул жерде
дагы кененирээк айта кетсем, жогорку кеңештин депутаттары 3 айлык даярдык менен шайлоо өтөт. Мөөнөтүнөн мурда шайлоодо 2 айлык даярдык менен, ал эми кадимкидей шайлоо өткөндө катары менен анда 3 айлык даярдык менен өтөт. Президенттик шайлоо 4 айлык даярдык менен өтөт. Ошондо мөөнөттөрү чынында аябай жакын болуп, мындай даярдыкты алып караганда бири-бирине кабат келип калмакта. Мындай учурда, мисалы үчүн, бизде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мындай тынч эле өтпөгөн убакыттарда болгон. Андай созулуп кетеби дегендейби? Созулуп кетиши да мүмкүн, кайра шайлоо болуп калышы мүмкүн. Эми ал мурда биздин практикабызда болгон да, өлкөнүн тарыхындачы. Андай учурлар болгондо жана бийликтин бир бутагы келбей туруп экинчи бутагына шайлоо өтүп калуу дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошолордун баарын эске алуу менен жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоосу бул мыйзамдуу деп эсептейм. Парламент ушундай баягы тартиптүү окуучулардай болуп, баары негизинен көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү макул болуп тарайлы дешти да. 1 жылдык мөөнөтү бар болчу. Ооба. Мындай тартиптүү окуучулардай болуп эле тарап кетишти да. Бул эми ошол парламенттин саясий беделин, саясий мындай эркинин деңгээлин көрсөтүп турат го дейм да. Бул өзүнүн каалоосу менен эмес, балким кайсыдыр бир тараптын каалоосу менен го. Талкуулар да болуп жатты. Парламентте деле талкуу болуп атты, коомчулукта талкуу болуп атты. Анда ошол депутаттардын эле арасында биз тарабайбыз, биз акырына мөөнөтүбүздүн акырына чейин иштейбиз дегендер деле бар болчу. Бирок ошол өз парламентарийлер эле сунуш киргизишти, андан кийин макул болушту. Себеби дегенде менин оюмча ошол коомчулукта деле, анан ошол депутаттардын өздөрүнүн арасында жанагы каршы пикир айтып аткандарда деле могул маалымат толук жеткен эмес, толук жок болуш керек да. Анан жанагы бул маалыматты толук түшүндүргөндөн кийин алар деле кабыл алышты окшойт. Ошол баары макул болуп, ошол өзүн өзү таркатууга барышты. Анан ошол 7-чакырылыштын парламентинин төрагасы, спикери Нурланбек Тургунбек уулу эми мындай мааниде айтты. Бул кадамы менен ушул жогорку кеңеш мындай тарыхый иш кылды. Мындайча айтканда өзүн өзү мындай таратты дегендейчи. Бул деген кандай, буга эрк керек дегендей, ошо эрктүүлүктү көрсөттү. Ошого эрки жеткен парламент катары мындай тарыхта калат дегендей айтты да. Бул өтө эле мындай, өтө эле ашырып жиберүү эмеспи дейм да мындай. Балким төрага ошол тарыхта биринчи жолу болуп аткан окуя катары айтса керек. Буга чейин өзүн өзү таркаткан парламент болгон эмес да. Легендардын парламентин да кошо айтып, анан муну дагы айтыптыр. Тиги ушундай өзгөчө кадам кылып атат деп айтыптыр да эми негизичи. Эми ал анын жеке балким пикири болушу мүмкүн. Эми баягы саясий өңүттө бир-эки сөздү кызытып алдык, суроону бердим, жоопту алдым. Эми мыйзамдык жактарын, аспектилерин айтып берсеңиз. Эми жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, мына бул жолку өтө турган ошо парламенттик шайлоонун мурдагылардан айырмачылыгы, өзгөчөлүгү жөнүндө айтсаңыз. Мен бул шайлоого токтолбой туруп, мурунку шайлоого токтоло кетсем, мурда биз аралаш системаны колдонуп көрдүк. Аралаш дегенде жана 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме менен келгендер, ал эми 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келишкен да. Бул жерде дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү, өзүнүн плюстары жана кемчиликтери болду. Ошолордун негизинде анан алардын кемчиликтерин эске алып туруп анан азыркы системага өзгөрдү. Андагы негизги кемчиликтер ошол бизде мындай алдыга карата умтулууда бизде аялдардын саясатка аралаштыруу, аларга квоталарды кароо болуп атпайбы, гендердик квота. Ошол квотаны дагы биз жанагы бир мандаттуу шайлоо округунан келген депутаттарда биз сактай алган жокпуз. Ал 36 депутаттын арасынан бир гана аял депутат келди. Ал эми партиялык тизме менен келгенде гана биз ошол квоталарды сактай алдык.
ал жерде ошол партия тизмени алып келгенде эле гендердик квота сакталыш керек болчу. Ошонун баарын биз мыйзам менен сактап келдик, бирок жалпы депутаттардын санын алганда гендердик квота сакталбай калды. Бул ошол дагы бир кемчиликтердин бири болду. Анан дагы бир кемчиликтери жана партиялык тизме менен келгенде кээ бирки региондордон көп эл өкүлдөрү чыгып калып, кээ бирки региондор ошол бир мандаттуу гана округдан чыккан депутаттар менен чектелип калышты да. Ошондо бир жогорку кеңеш эми өкүлчүлүктүү орган. Биз бул жерде ошол элдердин өзүнүн өкүлүнүн болушун камсыздай албай калат экенбиз жана аралаш системада. Бул кийинки система ошолордун кемчиликтерин эске алуу менен иштелип чыкты да. Ал эми азыркы биздин жаңы 8-чи чакырылыш шайланып келе турган мыйзамга келсем, бул жерде азыр 3 мандаттуу шайлоо округдары түзүлдү. 33 мандаттуу шайлоо округ, ар бир округдан 3төн депутат шайланып келет. Алардын экөөсү эгерде алдыда келгендер эркектер болсо, үчүнчүсү сөзсүз түрдө азыраак добуш алса дагы аял киши алыш керек. Тетирисинче, эгерде аялдар 2 аял эң көп добуш алып калса, үчүнчү эл өкүлү сөзсүз түрдө мындай азыраак добуш алса дагы эркектерден болот да. Мындай гендердик квота десек туура болот. Ошо гендердик квотаны сөзсүз түрдө сакталышы бул жерде талап коюлган. Анан мурдагыдай эле 5 жылдык мөөнөткө, анан 90 мурдагыдай эле 90 депутат шайланып келет. Анан дагы бул мыйзамдын негизги өзгөчөлүктөрү жанагы аралыктан добуш берүүгө чоң мүмкүнчүлүк берилип жатат. Бул баягы электрондук менен чаташтырбаш керек, э? Жок, электрондук добуш берүү деген ал атайын жана оборудованиялар коюлат, электрондук жана телефондордон, ноутбуктан добуш берсе болот да, электрондук добуш берүү. Аны менен аралаштырбашыбыз керек. Биз азыр аралыктан гана добуш берүү. Ал деген сөзсүз түрдө жаран өзү ошол шайлоо тилкесине барып добуш берет. Ал бул жерде айырмачылыгы, мурда сөзсүз түрдө тизмеде кайсыл жерде болсоң, кайсыл шайлоо тилкесинде болсо, жаран ошол жерге барып добуш бериш керек болчу. Бул жолкуда сиз эгерде өзүңүз бир Бишкекте сиздин каттооңуз болсо, ошол күнү сиз Нарында же Ошто командировкада бир жерде жүргүзсөңүз, каалаган шайлоо тилкесине кирип добуш бере аласыз. Ошол жерден сизге ошол Бишкекте кайсы жерде каттооңуз болсо, ошол жерден бюллетенин чыгарып берет. Буга алдыда дагы кененирээк токтолуп айтып кетебиз. Ошол дистанттык добуш берүү дагы бул биз азыркы мыйзамдын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп эсептелет, азыркы шайлоонун. Депутат болом деген адамдарга, мындайча айтканда, талапкерлерге кандай мыйзамдык критерийлер бар? Талапкер болом дегендер сөзсүз түрдө ошол Кыргызстандын жараны болуш керек. Башка өлкөнүн жарандыгы жок болуш керек. Жогорку билимдүү, 5 жыл ошол туруктуу Кыргызстанда жашаган жарандар болуш керек. Же болбосо эгерде окууга же болбосо жанагы илимий иштер менен дагы бир жеке иштер менен сыртка чет мамлекетке чыгып турса, ал 6 айдан ашып кетпеш керек. Ошол интервалдары Кыргызстанга келип турган жанагы убакыттары. Бул дагы негизги азыркы өзгөчөлүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Мурда мындай талап жок болчу. Ошол акыркы 5 жылда сөзсүз Кыргызстанда жашаган жаран, жогорку билими сөзсүз болуш керек. Андан кийин соттуулугу жок болуш керек. Ал деген ошол пассивдүү шайлоо укугуна ээ болгон жаран болуш керек. Соттуулугу жок дегенде жанагы мурда алынып салынган соттуулугу жоюлгандар дагы катыша берчү. Азыр бул шайлоодо соттуулугу мурда болуп, жоюлуп, алынып салынса дагы ал жарандар бул шайлоодо катыша алышпайт. Жанагы камалып чыгып, анан үй камагында отурабыз дегендер, мен маекке келбейшип десем, мен эчтеке айта албайм деп отурушат да. Камалып чыгып, анан үй камагындагылар. Анан ошолор демек катыша албайт экен да? Эгерде соттун күчүнө кирген өкүмү бар болсо, анда алар катыша албайт. Эгерде бир жаранга тергөө иштери жүрүп атса, анын
тарабынан ага өкүм чыга элек болсо анда алар катышса болот. Мм. Өкүмү чыккан жаран болсо, соттун өкүмү чыккан, анда катыша албайт. Демек Мадумаров, Айжигитов, Нуржигит Кадырбековдор катыша албай калат окшойт анда. Мен алардын иши менен тааныш эмесмин. Аларга сот эгер өкүм чыгарган болсо, айыптоо деген, анда алар катыша албайт. Жанагы дагы бир критерийди атап өттүңүз, жогорку билими болуш керек депчи. Ооба. Буга чейин бизде ушул практикада болгон, шайлоо практикасында мандат алып келип, анан депутат болуп парламентте коюп отургандан кийин мунун диплому жасалма экен деп тиги Орозайым Нарматова менен чуу болбоду. Болуп келелекке чейин мунун диплому чындап эле өзүнүкүбү, жогорку билими барбы деген сыяктуу аныктама болобу? Же өтүп алгандан кийин дагы байганда чуу болбойбу дейм да. Бизде негизи мындай, мен баягы документтерди кабыл алуу жумуш тобунда дагы мүчөмүн. Азыр ошол азыр талапкерлердин жана талапкер болом дегендердин арыздарын кабыл алып атабыз. Ошол жерде талаптар бар. Ошол дипломду биз нотариустан жанагы тастыкталган көчүрмөсү менен дипломун алып келишет, оригиналындагы. Аларды биз алып, андан кийин биз ошол белгилүү бир мөөнөт беребиз. Ошол убакытта бизге соттуулугун боюнча тийиштүү орган, дипломдор боюнча ошол билим берүү министрлиги бизге алардын дипломдорун тастыктап бериш керек да. Ошондо гана биз борбордук шайлоо комиссиясы аларды документтери толук болгондо биз аларды каттайбыз. Азыр катталып башташат. Ошол кимдин документтери так болсо ошолор катталат. Анан кийин бул суроолор кийин жаралды. Кээ бирки экс депутаттардын билим боюнча маселелер. Бизге министрлик аларды мурда тастыктап берген үчүн биз каттаганбыз. Маселелер кийин чыгып, тыкыр изилденгенде ошол диплом алынган, бирок алардын кийин жанагы маселелер жаралды. Себеби дегенде ошол окуп атты деген убакытта алар сыртта, чет мамлекетте жүргөн болуп, погранслужбанын көрсөтмөсү менен ал дипломдор берилген да аларча. Бирок аларды ошол окуган деген мөөнөттө сыртта жүргөн үчүн ошондуктан жокко чыкты да алардын дипломдоручу. Бир эле Орозайым Нарматова эмес, башка дагы депутаттар болду. Түшүнүктүү. Анан могу дин ишмерлери, молдокелер, диний кызматкерлер дагы шайлоого катышкым келет деп ушу катышайын десе, анан кызматын тапшырып коюп эле мындай катыша берсе болобу? Жок, диний кызматкерлер дагы азыр ошол дагы бир талап бар. Диний кызматкерлер эгерде диний кызматын токтоткон болсо 5 жылдан кийин гана катыша алат. Кызматын тапшырып бергенден кийин 5 жыл өтүш керек. Андан кийин гана катышканы укугу бар. Бул дагы мыйзамдын бир талабы. Диний кызматкер дагы катыша албайт. Ошол тапшыргандан кийинки мөөнөтү дагы 5 жылдан ашыш керек. Эми бул депутат болгусу келгендердин, талапкерлердин укук милдеттери, мыйзамдык ошо милдеттери жөнүндө айттыңыз да. Шайлоочулардын укук милдеттери кандай болот? Шайлоочулар ошол азыр тизмелер такталып жатат. Шайлоочулардын ошол ар бир округда жанагы округда катталган жанагы туруктуу катталган жарандар болуш керек. Ошол бир округга кирген шаарлардын, айылдардын туруктуу катталган жараны болуш керек. Ошондо гана ал ошол округдун тизмесине кирет. Азыр бир жарандарыбыздан дагы суроолор түшүп атат да. Биз азыр каттообузду которо алабызбы, бир талапкерди колдоп ошол жака округ өзүбүздүн эменети жанагы каттообузду өзгөртүп деген сөздөр болуп атат да. Шайлоо расмий жарыяланган күнгө чейин которулгандар гана тизмеге кирет да. Азыркы которгондор ал тизмеге кирбей калат. Шайлоо расмий жарыяланды бизде 30-чу. Ал которгондор анда шайлоого катышпай калабы же? Жок, алар ошол эски катталган орду боюнча. Мурдагы
орду боюнча тизмеге кирип ошол жака ошон үчүн азыр убара болушуп мындай немесин каттоосун жылдырып отурганын кереги жок. Ал мындай жөн эле убарыгерчилик болуп калат да. Мурдагы системада, шайлоо системасында шайлоо округдары бир аз башкача болчу да. Бул жолкуда шайлоо округдары түзүмү кандай болот, кандай түзүлөт? Шайлоо округдары түзүлдү. Шайлоо округу негизи указ чыккандан кийин, указдан кийин 5 күндүк мөөнөттө шайлоо округдары бекип, чек аралары расмий жарыяланат, округдардын тизмеси. Биз ошол бул кыска мөөнөттө жанагы өтүп аткандыктан шайлоо биз 2 күндүн ичинде округдун тизмесин жарыяладык. Ошол тизме жарыялангандан кийин гана арыздар берилип баштайт. Мен могул округдан берем деп. Мурда округдардын аттары жазылчу. Азыр мындай округдар кээ биркилери 2-3 мындай райондордон дагы бириккендер болуп калды. Ошондуктан биз номерди гана коюуну чечим кабыл алдык. Азыр округдарга номер гана коюлат. Мисалы үчүн Биринчи, экинчи, үчүнчү деген сыяктуу ушундай кылып. Ошондой эле округдар ошентип эме кылынды. Бөлүнгөндө болсо жанагы бизде азыр 4.287.000 шайлоочубуз бар. Ошол шайлоочулардын санын теңдеп бөлүү менен азыр округдарды бөлдүк. Мурда 36 округ болчу бизде, бир мандаттуу шайлоо округда. Анда мындай биз бир областтан чыкпай округдарды түзгөнгө шарт бар болчу да. Азыркыда бизде 30 гана округ болгон үчүн шайлоочулардын саны дагы өстү. 18 жашка толгондор дагы округдун саны кыскарды. 6 эмеге азыр 30 гана округ болду. Ошондуктан биз шайлоочусу көп болгон үчүн округдар дагы кененирээк болуп калды дагы. Бир жанагы областтын ичинен округ түзгөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон үчүн биз ошол чектеш айылдар менен, чектеш шаарлар менен бириктирип, ошол эгерде башка область болсо дагы ошондой округдар түзүлдү. Бул негизги критерий ошол шайлоочулардын санын теңдигин эске алуу менен. Ал деген жанагы жана айтпадымбы, 4.287.000 шайлоочу, ошолорду теңдеп бөлгөндө бир 140 миңдей шайлоочу менен бирден округ болду да. Анан жанагы айылдардын чектешип жайлашуусун ошолордун баарын эске алганда жанагы 20% отклонение деп 140-тан 160-ка чейин бир анан 130, 120 эң аз ошончо шайлоочулардын камтыган округдар түзүлдү. Азыр эми ушу шайлоо болот дегенде эле баягы өзүнүн мыйзамдык укугунан пайдаланып талапкерлер өзүн өзү көрсөтүп башташты. Баланчайып, түкүнчөйүп депчи. Негизи ушул мындай талапкерлерди көрсөтүү тартиби кандай болот? Бир эле өзүн өзү көрсөтө береби же илгеркидей партиялар дагы көрсөтсө болобу? Ошонун жол жобосун айтып койсоңуз. Ооба, бул шайлоодо жанагы көп мандаттуу шайлоо округдары түзүлдү десек эле, партиялар мындай четте калды дегендей дагы түшүнүк болду да. Жок, мыйзам боюнча партияларда дагы укук бар. Партиялар дагы өзүнүн мындай кандидаттарын чыгара алышат, талапкерлерин. Аларда бирок чектөө бар. Ошол ар бир округдан бирден гана талапкер чыгара алышат партиялар. Бул партиялар тарабынан айттым. Ал эми жарандарыбыз жана биз айтып кеткен критерийлерге туура келсе, аларда мен жана айтпай кетиптирмин, сөзсүз түрдө 25 жашка толгон жарандар да болуш керек. Ошол критерийлерге туура келген жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен мындай шайлоого катыша алышат, талапкер катары. Партиялары болсо, мен айтып кеткендей, ар бир округдан бирден гана чыгара алышат. Алардын бирок мөөнөтү бүттү. Алардын партиялар уже 3 партия катышып атат азыр. Алар алдын ала билдирүү бериш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын билдирүү берүү мөөнөтү бүттү. 3 эле партия катышып атабы? Ынтымак партиясы, Legalize партиясы, анан 40 деген партия.
катышып атат ошол Жана партия. белгилүү партиялардан негедир катышпай калышыптыр, Атамекен, СДПК деген жок, сыяктуу. алардан катышпады. Алардын ошол курамында жүргөн жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен келип атышат көбү. Ал эми Ынтымак партиясы өзүнүн съездин өткөрүп бизге уже тизмесин беришти. Бул тизмени берүүдө дагы алар биринчи съезд өткөрүшөт. Съездден кийин ошол съездде жашыруун добуш берүүнү менен өздөрүнүн талапкерлерин ар бир округга бирден талапкерин көрсөтө алышат. Ал жерде дагы партияларга дагы чектөө бар, жанагы чектөө эмес, талап, гендердик талапты алар ал жерде да сакташ керек. Мисалы үчүн 30%-нан жогору, бир 70%-дан ашпаш керек бир жыныстагы. Мисалы үчүн 9 талапкер болсо, сөзсүз түрдө 3-өө аял же аял болуш керек. Эгерде көпчүлүк аялдардан турган партия болсо, сөзсүз түрдө 3-өө эркек болуш керек, 6 аял болсо. Талапкерлерди көрсөтүү боюнча ошол 2 категорияны айттыңыз. Партиялык жана өзүн өзү көрсөтүү. Майыптыгы барлар, ден соолугунда баягы мандеми барлар дагы катыша алат. Ооба, майыптыгы бар жарандар дагы катыша алат. Аларга деле талап ошол башка талапкерлердей эле, бир гана аларга ошол шайлоо төлөмүндө жеңилдиктер каралды. Мурда аларга жеңилдик каралган эмес шайлоо төлөмүндө. Бул жолку да ошол майыптыгы бар жарандарды колдоо үчүн биринчи, экинчи группадагы майыптыгы бар жарандар 50.000 сом өлчөмүндө төлөм төлөйт. Ал эми 3-чү группадагы майыптыгы бар жарандар 70.000 өлчөмүндө төлөм төлөйт. Мен ушул жерде эле төлөмдөргө токтолуп кете турган болсом, партиялар деле ошол ар бир өзүн көрсөткөн жараны талапкери үчүн 300.000 эсебинде шайлоо күрөсүн төлөйт. 300.000 сом. 300.000 сом. Өзүн өзү көрсөткөн жарандар деле 300.000 сом төлөм төлөйт. Бул төлөм деп атканын себеби мурда күрөө болчу. Ал деген ошол белгилүү бир пайыздагы добуш, шайлоого катышкан жарандардын добушун алган жарандар, талапкерлер өзүнүн күрөөсүн кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Жана бюллетень чыкканга чейин 10 күндөн мурун арыз берип, борбордук шайлоо комиссиясына өзүнүн арызын артка кайтарып алса, шайлоого катышуудан баш тартып, анда дагы жанагы шайлоо күрөөсүн кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бул жолкуда төлөм болуп, ошол бир жолу төлөндү акча, ошол боюнча кайра кайтарылып берилбейт, ал республикалык бюджетке кетет ошол акча. 300.000 сом негизи мындай бизнесмендер үчүн, байлар үчүн көп эмес да, болушу мүмкүн. Анан мындай айлык менен оокат кылган, мындай бир бизнеси жок талапкер болсо 300.000 сом бул чоң эле акча да. Анан ошо соц тармакта деле өзүңүз байкап атсаңыз керек, эми ушул көп эмеспи негизи 300.000 сом? Эми аны каяктан табат, кантип жыйнай коет? Анан негизи эле ошо байлар өтүп келип эле ушундай байлардан турган парламент болуп калбайбы деген ушундай кооптонуу бар да. Туура айтасыз. Азыр коомчулукта ошол сөз жүрүп жатат, бир 300.000 сом көп, мындай бизге борбордук шайлоо комиссиясына мындай сөз бизге келип дейт. Бирок бул мыйзамды билесиздер, биз кабыл албайбыз. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам, биз аны аткарышыбыз керек. Анан ошол көп дегенге мен деле балким ошол көптүр деп ойлойм. Себеби дегенде бюджетниктерге, ошол жанагы врачтарга, дарыгерлерге, мугалимдерге мындай оорураак келип калышы мүмкүн. Бирок бул 21 жылы 100.000 болчу мурдагы шайлоо күрөөсү. Андан кийин инфляция деле болду. Эми ошолорду эсепке алганда балким 300.000 туура эледир деп да ойлойм. Бирок бул эми мыйзам жанагы өзгөртсө болот да. Эми азыркы келе турган чакырылыштагы депутаттар бул чындап эле эл үчүн мындай көбүрөөк экен, мындай жөнөкөй жарандар келе албайт экен деген маселелерди көтөрүп, мыйзамга балким өзгөртүүлөрдү киргизишеттир. Мындай сунуштар болот деп ойлойм, сөзсүз эле ушул мыйзамды өзгөртүүгө. Себеби эми дарыгерлерден келиши мүмкүн,
азыр элдин арасына мугалимдерден келиши мүмкүн, азыр депутат болуп ошолор көтөрсө эми бул мыйзамды өзгөрткөнгө болот. Бул биринчи жолу төлөнүп мындай сумма болуп атат, анан кийинкиде балким өзгөртүү болуп түшүрүлүшү мүмкүн деп ойлойм. Эми ошол көп акча 300 миң деп аткандар келе албай калып, анан ошол акчасы бар байлар келип калса парламентке 8-чи чакырылыштагы мурдагысы унчукпас парламент болду эле, эми жаңы парламент огош бетер хоп майли парламент болуп калбайбы сиздин оюңузча? Азыр арыз бергендердин арасынан көрсөм ошо дарыгерлер дагы бар бизде. Бүгүнкү күнгө 176 жаран арыз берди. Ошолордун арасында мугалимдер да бар, дарыгерлер дагы бар. Ошолордон сөзсүз түрдө эле мындай келет деп ойлойм мен элдин арасында. Анан ошо талапкерлерди тандап алуу биздин элдин колунда да азырчы. Жанагы элдин бийлиги, бийлик элдики деп айтабыз го. Ошол бийлик элге ушул шайлоо күнү берилет экен да. Ошол күнү эл активдүү катышып, жанагы агитаторлор эле барып шайлабаш керек да. Мындай көп байлар сиз азыр айтып атпайсызбы, жана байлар эле шайланып келип калбайбы деп. Алар көп агитатор алышы мүмкүн. Ошолор эле шайлап койгон, жанагы байлардын гана жанагы шайлоочулары келип шайлаган эмес, жалпы эл шайлаган эмелер, кандидаттар келсин десек, элибиз ошол күнү кайдыгер болбостон барып добуш бериш керек да. Себеби дегенде азыр бизде ушунчалык таза система болду бизде. Бир дагы добуш эч бир жака кетпейт да. Ошо шайлоого эле катышса кайдыгер эмес жарандар. Кимге добуш берсе ошого добуш берилет. Кимге добуш берсе ошонун эми көбөйөт. Анын эгерде бир татыктуу талапкер болсо, анын агитатор алганга анча мүмкүнчүлүгү болбосо, бирок эл ошону өзүнүн өрөөнүнөн чыккан, өзүнүн округунан чыгып атпайбы, талапкерлер билет кимге, талапкер эмес, шайлоочулар ким эмнеге жөндөмдүү экен деген. Ошол жөндөмдүү жаранга канчалык көп шайлоочу барып ошого добуш берсе, байлар мисалы үчүн максимум бир 15 миң алышы мүмкүн. Бизде азыр бир округда 140 миң, 160 миң шайлоочу болуп атат. Бул жакта канча шайлоочу бар, ошол байларга эмес, тетирисинче ошол иштей турган кандидатка бергенге бар да мүмкүнчүлүкчү. Ал үчүн шайлоочулар активдүү барып шайлаш керек. Баягы шайланып келгенден кийин эле бизде мындай нааразы болуп эле отуруп айта беребиз, мындай татыктуу эместер, анан ал бул депчи. Татыктууну тандаш үчүн ошол барып добуш бериш керек. Жана нааразы болуп отургандардын көпчүлүгү эле мен шайлоого барган эмес деп ойлойм да. Себеби шайлоо системасы жөнүндө айтсаң түшүнүгү жок алардынчы. Барган эмес, ошон үчүн билбейт да. Эми жанагы байлар келип калат, анан колунда жоктор калып калат деп атканда мен көрүүчүлөргө айтып коеюн, эми бул мындай байлар жаман, кембагалдар жакшы деген өңүттү айтып аткан жокмун. Бул эмнеден улам айтылып атат, мындай эми байлардын дагы ар кандай болот. Жакшысы болот, мындай чындап баягы креативдүүлөр болот дегендей, Бирок менин айтып атканым баягы байлар ар кандай жолдор менен байып, анан парламентке келгенде байлыгын ойлоп, анан көп сөздү айта албай калышат, кайсыр бир тарапка көз карандуу болуп калышат деген өңүттү айтып атам да, ошону көрүүчүлөргө маалымат иретинде. Анан мынау талапкерлердин шайлоо фонду деген бар да, ошол шайлоо фонду кандай түзүлөт, кандай болот, мыйзамдык жагы кандай? Негизи эле ошол бизде жана документтердин топтому бар да, ошол документтерди өзүн өзү көрсөткөн же болбосо партиялар ошол шайлоо фондун ачкандан кийин гана ал баягы берип аткан документтеринин топтому толук болду болуп эсептелинет да. Ал сөзсүз түрдө шайлоо фондун ачыш керек. Себеби дегенде жана бизге төлөгөн жанагы 300 миң дагы ал республикалык бюджетке кетет, бирок ошол дагы өзүнүн шайлоо фондунан кетиш керек. Анан шайлоо фондуна андан башка акча салса дагы салбаса деле боло берет. Бирок ал сөзсүз түрдө кийин финансылык отчет тапшырылат да. Ошол мисалы үчүн башка бирөөлөр өзүнүн жеке, мисалы үчүн жана өзүн өзү көрсөткөн жарандар 10 миллион сом
өзүнүн фондун толуктай алат. Жеке жарандары 500 000 сом, дагы юридикалык жактагы дагы 500 000 сом, бир жаран ошончодон акча которуп фондуна ал жарандын шайлоо фондун түзсө болот да. Бирок ошонун баардыгы кийин финансылык отчет тапшырылат бизге. Кайсыл тарапка эмнеге жумшалды ошол акча, агитаторлорун акча төлөндүбү, баннер болобу, иши кылса ошол шайлоо процессине жумшалган акча каражаттарын жанагы штабка болушу мүмкүн. Алардын баары ошол договор түзүп, ошол келишим негизинде бирок ошол финансовый отчеттоп баягы акчанын кетип атканы баардыгы көрүнүп туруш керек да. Ошол шайлоо фондун бүткөндөн кийин алар финансовый отчет берип, андан кийин арткан акчасын дагы кайтарып алышса болот. Ал жерден эгерде акча артып калсачы. Шайлоо фондуна жанагы чет элдик жарандар акча төлөсө болбойт. Акча жанагы толуктаса болбойт фондунчу. Дагы көп эмелер бар, талаптар. Кимдер анын шайлоо фондуна салбаш керек акча. Алардын баардыгы изучать этилет, жанагы банктардан биз маалыматтарды алабыз. Жана мисалы үчүн башка чет мамлекеттик бир компаниялар салышы мүмкүн, себеби дегенде кийин келип биздин лоббировать этет, биздин жанагы кызыкчылыгыбызды депчи. Ошондойлор болтурбош үчүн биз ошол банктар аркылуу дагы көзөмөлгө алабыз. Алардын шайлоо фондун кимдер аркылуу каржыланып жатат, шайлоо фонду толукталып жатат. Бул дагы маанилүү нерсе. Анан жанагы кээ бирки талапкерлер бар. Мен шайлоо фондун жанагы 300 000 төлөмдү гана ошол аркылуу төлөп, анан эч акча кетирбей мен элди аралап, ар бир үйгө кирип дагы өзүм жалгыз агитатору жок эле. Акча коротпой эле эл аралап жүрүп эле добуш алам дегендер да бар. Бул деле мен туура деп ойлойм, себеби дегенде округ өтө эле чоң эмес. 20 күндүк убактысы бар. Ар күнү кыдырса? Ар күнү канча үйдү кыдырып, канча шайлоочуга жолукса деле мындай ал адамга деле мындай эме бар да. Шанс бар да. Бул деле туура жол деп ойлойм менчи. Бирөө айтты, мен соцсеттер аркылуу гана өзүмдү эме кылам, таргет рекламалар аркылуу, өзүм элди аралап жүрөм депчи. Бул деле бир туура жол деп ойлойм мен. Мындай эмеси жана финансыбыз аз деген жарандар үчүнчү. Эми ал үчүн менимче элдин аң сезими өтө мындай өскөн болуш керек да. Шайлоо боюнча мындай бир түшүнүгү, анын өзүнүн миссиясы канчалык бийик экенин түшүн. Анткени мен өзүм дагы талапкер катары көчөлөрдө жүрдүм, чаптап жанагы баракчаларды чаптап, аралап, көгүмдө иттер кубалап дегенде, арсылдап үрүп дегенде өзүм аралап жүрдүм. Анан эми ким билет, эми сиз айткандай балким андан бери убакыт өттү, элдин аң сезими жогорулап, анан чындап эле ушул жигитке же ушул кызга мен добушумду берейин деп баардык ишин жыйыштырып, анан кийин атайып барып жол кире коротуп, балким чындап эле береттир ошондой азаматтарга, балким. Бирок бул жерде жол кире коротуштун деле кереги жок. Эми шайлоо участогу өзүнүн эле эмесинде жайгашкан да, жашаган жериндечи. Шайлоо участкасы азыр бизде бир 2,5 миң, 3 миң шайлоочусу бар участоктор ачылган. Аларга бир жака келип отурбай эле. Бир жака келип отурбай эле ошол өзүнүн эле участогуна барып эле шайлайт да. Эгерде сыртта болуп калса, жана мен айткандай, сыртта болуп калса, мисалы үчүн ошол сизге кайсыл жерде удобный болсо ошол жерге кирип шайлап койсоңуз болот. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде округуңуздун ичинде бир шайлоо участокунан экинчисине барып шайлай албайсыз. Себеби округдун ичинде башаламандык болуп кетпесин деген эмеде биз ошол тыюу салдык. Округдун ичинде алмашпайт. Эгерде мисалы үчүн сиз Первомайскийде жүрсөңүз, Свердловскийден каттооңуз бар болсо, Первомайскийдин участокторуна кирип шайлай бересиз. Түшүнүктүү. Бул деген мындай биздин шайлоочулардын ошо жана шайлоо укуктарын ишке ашырууга болгон мындай колдон келген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып шарттарды түзүп берип атабыз да. Мисалы кээ биркиси ошол күнү жумуштары менен башка жерге барып калып,
мен ушул участогыма барып бара алганга убактым болбой калды, барганда сөзсүз добуш бермекмин дегендер көп да. Ошолорго анан кийин жана ички миграцияда жүргөндөргө, анан сырткы миграцияда жүргөндөргө дагы бул аябай жакшы шанс болуп атат. Мен ушул жерден айта кетсем, биздин азыр чет элдеги жарандарга ошол шайлоо укугун ишке ашырууга биз аябай жакшы шарттар түзүп атабыз. Азыр 100 шайлоо участогу ачылып атат чет элдерде. Россиянын өзүндө 40 шайлоо участогу ачылып атат. Мурдагыдан дагы 2 эсеге көбөйтүп атабыз. Америкада бардык ошол мамлекеттер кайсы жерде биздин кыргыз жарандары көп жүрсө, алардын баарын азыр эске алып, биз ушул шайлоо участоктарын, шайлоо тилкелерин ачканга аракеттер жасалып, Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте азыр шайлоо участоктору ачылды. Ошону мен мындай сиздин эфирден пайдаланып айта кетсем, ошол чет элде жүргөн жарандарыбыз дагы мындай четте калбай шайлоо укугунан пайдаланып, ошол өзүнүн кайсыл жерде туруктуу каттоосу болсо, ошол жердин кандидаттарына, ошол жерден чыккан татыктуу талапкерлерге өздөрүнүн добушун берип колдой алышат да. Анан талапкерлер же саясий партиялар ошо шайлоо мыйзамдарына канчалык деңгээлде төп келдиби же келбедиби, өттүбү же өтпөй калдыбы деген сыяктуу ошондой маалыматтар камтылган бирдиктүү бир маалыматтык база болобу? Мисалы үчүн бир приложениялар аркылуу жана түндүк аркылуу мындай билип турганга мүмкүнчүлүк болобу? Жок, биз катталган талапкерлердин тизмесин да чыгарабыз. Азыр бизге мындай этаптарды айта турган болсоң, биз азыр арыздарды кабыл алуу этабы болуп атат. Биз азыр ошол шайлоо Катышам деген талапкерлердин арыздарын кабыл алуу этабы болуп атат. Азыр бир арызын гана кабыл алып атабыз. Азыр алардын бардыгын тыкыр изилденет. Мурдагыдай дагы эмес, азыр жанагы соттуулук боюнча дагы тыкыр изилдениш керек болот. Мурда биз түндүктөн маалымат алычыбыз да. Түндүктө эгерде соттуулугу бар жаран болсо, мурда соттуулугу болсо, жоюлса, алынып салынса, алар түндүктөн баягы эмеле соттуулугу жок болуп чыгып калчу да. Азыр аларды сөзсүз түрдө ошол бардык жарандарыбыздын соттуулугу мурда болгонбу, жоюлган, алынып салынган дегенди текшериш үчүн азыр Ички иштер министрлиги биз алар аркылуу биз ошол ар бир жарандын мурда соттуулугу болгонбу, аларды дагы изилдеп чыгабыз да. Изилдеп беришет бизге ошол органдар. Жанагы дипломдор боюнча азыр эми ошолордун бардыгы баягы тастыкталып чыккандан кийин бизде дагы бир 10 күндүк мөөнөт болот. Ошондо биз жанагы арыз берген жарандарды уже талапкер катары каттайбыз. Демек талапкердин мыйзамдык статусу так жазылган, аныкталган. Талапкер деген мына момундай болуш керек. Ушул талапкер болуп эсептелет деп. Жанагы мен айтып кеткен критерий, ошол талаптарга туура келгендердин бардыгы андан кийин катталып, биз 30 октябрга чейин арыздарды кабыл алуу улана берет. Андан кийин 10 ноябрга чейин биз каттайбыз. 10 ноябрдан баштап 29 ноябрга чейин үгүт иштери жүрөт. Кандай шартта партиялар же талапкерлер шайлоого катыштырылбайт? Катышпай калат. Партиялар ошол шайлоо эрежелерин бузган болсо, мисалы үчүн үгүт жүргүзүү мезгилинде деле алар бузушу мүмкүн эрежелерди. Үгүт жүргүзүү учурунда бизде ошол жумушчу топтор иштейт. Анан бизде жанагы ыкчам чара көрүү деген топ бар. Ал ошол эгерде мыйзамсыз иштер болуп атса, ал жерге ошол ыкчам чара көрүү тобуна Ген прокуратурадан, ГКНБ, МВД, анан ошол борбордук шайлоо комиссиясынан болуп 4 орган ошол биргеликте иштешет. Ал ошол мыйзам бузууларды алдын алуу, ошол мыйзам бузууларга чара көрүү. Ошолордун берген жанагы ырастамаларына карап туруп борбордук шайлоо комиссиясы эгерде жанагы өтө мындай эмне десем, добуш сатып алуу болуп атса, ошого окшогон мыйзам бузууларда мындай партияларды, талапкерлерди өзүн өзү көрсөткөн
алардын баарын мындай четтетип коюуга, шайлоодон четтетип коюуга болот да. Анан үгүт иштерин жана финансылык мыйзам бузуулар болсо, жанагы шайлоо фондунан сырткары каражаттарды колдонсо, алардын баардыгы жана добуш сатып алуу катары кабыл алынат. Шайлоо баардык төлөмдөрдүн баардыгы, кимге болбосун төлөмдөрдүн баардыгы шайлоо фонду аркылуу каржыланыш керек. Ошол финансылык мыйзам бузуулар деле ошол шайлоо жанагы талапкерлердин шайлоодон четтетип кетүүсүнө шарт түзүп калышы мүмкүн да. Анан мындан сырткары жана талапкерлер өздөрү катышуудан баш тартышы мүмкүн. Мен катышпайм деп алар деле өзү арыз берет. Анда деле биз четтетип кое беребиз, ал өзүнүн арызынын негизинде. Бирок жанагы дагы эскерте кетчү нерсе, жанагы төлөм 300 000 төлөм кайтарылбай калат. Анда чатак эле болот турбайбы? 300 000 сом таап төлөп коюп, анан кийин бирдеме бир себеп болуп, кой мен кайра катышпай эле коеюн десе, берген 300 000 сомду кала берет турбайбы? Ооба, 300 000 сом ошол бир. Ошол туурабы негизи? Кайра бериш керек да. Бул мыйзамда ошондой кабыл алынды. Жок, мыйзамда кабыл алынды, ошол бир төлөнүп, анан себеби дегенде мурда ушундай эмелер, аябай учурлар көп болгон. Жанагы мыйзамда бар болчу да, бюллетень чыгарылардан, басылып чыгарыла турган күндөн 10 күн мурда эгерде арыз берсе, анда төлөмдөр ошол залог кайтарылып берилчү да. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясы өтө көп чоң жумуштар жасайт ошол эмелер боюнчачы. Аларды изилдейсиң, башка органдар аркылуу каттайсың, уполномоченный жанагы ыйгарым өкүлдөрүн каттайсың. Алар кээде 2-3 жолудан алмаштырышат. Биз аны ар бир заседанияда алып чыгып аларды каттап, кайра алмаштырып, ошентип отурасың. Анан кайра эмеге келгенде, бюллетень басылып чыгарыларына арыз жазышат дагы, анан кайра кайтарып алышат да. Бул өтө чоң убаракерчиликтерди эле алып келчү ошондой жумуштарчы. Азыр эми ошол кайтарылбайт. Анан ушул жерде мен эстеп атканда бюллетень жөнүндө дагы айта кетейин. Мурда бизде бюллетендер басылып чыгарылчу. Мен жана айткандай 3 миллионбу 4 миллионбу канча шайлоочу болсо, ошол шайлоочунун эсеби менен бюллетендер жана типографиядан басылып чыгарылчу. Биз ал жерге барып өзүбүз күзөттө турчубуз. Борбордук шайлоо комиссиясы бирден мүчөсү күндүз аялдар, түнкүсүн эркектер туруп, аппараттан ошондой эле жумушчулар, аппарат кызматкерлери, андан сырткары дагы башка органдар кайтарып туруп, ошентип бир да бюллетень сыртка чыкпаш керек да. Ошону көзөмөлдөп, мындай күн түн карап туруп бюллетендерди чыгарчубуз. Анан аларды ошол округдарга, шайлоо участоктарына жеткиребиз. Сопровождение менен жеткирилет. Ал жактан эсептеп алышат ар бир бюллетенде ошол миллиондорду. Кайра эле бир 30%, 40%, элибиз катышат шайлоого. Андан артканын баардыгы жанагы эмеге, жоккулууга кетет. Ошол аябай чоң чыгымдар болчу да. Азыр эми ошол бюллетендер басылбай турган болду. Себеби дегенде азыр бизде жаңы аппаратуралар иштетип атабыз. Жаңыладык эмелерибизди, биз жабдууларыбызды. Азыр бир эле жабдуу, кичинекей эле жабдууда бир 5 функцияны аткарат. Барып ал жерден сиз паспортуңузду окуйт ал жер. Паспорт дегенде ID карт жана загранпаспорт, анан түндүктөгү паспортуңуздагы эгерде жок болсо түндүктөгү приложение, мобилдик приложение аркылуу дагы добуш берсеңиз болот да. Ошолорду окуйт. Андан кийин ал бармак изин окуйт. Ал менен эле чектелбейт, себеби дегенде башка бирөөнүн паспорту да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн идентификацияда бармак изи, анан кээ бирки кара картаңдарда бармак изин окуй албай калат, анда жүзүн камера менен окуйт. Ошол функциялардын баарын аткарат. Андан кийин бармак изин окугандан кийин, сизди тааныгандан кийин сизди идентификациядан өттү деген чек чыгарып берет. Анан ошол чекти чыгарганда кошо бюллетень чыгарылат. Бюллетень сиз кайсыл округка тиешелүү болсоңуз, ошол жердин бюллетенин чыгарып берет. Ошо шайлоо бюллетени кандай болот негизи? Аны толтуруу тартиби кандай болот? Шайлоо бюллетени жанагы чектен эле бир аз кененирээк, ушунчалык эмеде, размерде. Анан канча талапкер болуп атса, ошонун баардыгын камтыйт. Жазылып турат ошол жерде. 10 болушу мүмкүн, 15 болушу мүмкүн. Ошонун
аты жөнү жазылат, талапкерлердин катар номери жазылат. Ал катар номер ошол өзүнүн мөөнөтү бар. Баягы талапкерлерди каттагандан кийин чучу кулак аркылуу талапкерлердин катар номери коюлат. Биринчи Эрнис Кыязов, экинчи Түкүнчө деп жазылып, ошол канча кандидат болсо ошонун баардыгы жазылат бюллетенге. Ошол сиз кайсы округтан болсоңуз, жанагы биздин жанагы жабдыгыбыз баягы идентификациядан өткөнүңүздө эле сизди таанып эле ошол кайсыл округга тийиштүү болсоңуз ошол жердин бюллетени автоматически басылып чыгат. Ошол жака тиешелүү талапкерлер да чыгат. Талапкерлер дагы чыгат. Анан кийин ошол добуш бергенде биздин жанагы бюллетенди алгандан кийин кадимкидей эле ошол шайлоо кабинкасына барып, бир талапкерге добуш берет. 15 болобу, 10 кандидат болуп турабы, бир гана жерге белги коет. Бул жерде жанагы адашып түшүнүк болуп атыптыр. 3төн мындай бир округда мисалы үчүн 3 талапкер болгон болсо, ошол округтан 3 депутат болуш керек деген болсо, анан эл болсо бирөөнө эле гана кантип добуш берем мен деп атпайбы? Анан ошол жагын түшүндүрүп койсоңуз. ооба. Негизи 3 талапкер болот. Мен кантип бирөөнө эле берейин? 3 талапкер эмес, ал жерден мисалы 15-20 талапкер чыгат. Маселен, бирок ошолордун ичинен 3өөнү тандаш керек. 3 жанагы 3өө жогорку кеңешке шайланып келет. Бирок бир гана жерге белги коебуз. Эми бир гана жерге белги коюп, элдин баары ошо бирден жерге белги коюп кеткенде, шайлоочулардын эң көп добуш алган 1-чи, 2-чи, 3-чү орундагылар мандатты алат да. Бул бирден гана коюлат. Бирде койгондо деле ошондо катары билинет да, ким эң көп добуш алды. Ошол эң көп шайлоого катышкан шайлоочулардын эң көп добушун алган 1-чи, 2-чи орундагы аял кишилер болсо, 3-чү орундагы эң көп добуш алган эркек депутат, эркек талапкер. Же болбосо тескерисинче 1-чи, 2-чи орундагы эң көп добуш алган эркек талапкерлер, 3-чү орунду эң көп добуш алган аял талапкер мандатты алат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мурдагы жанагы бир мандаттуу шайлоо округдарында дагы бир кемчилдиги, жанагы эгерде кандайдыр бир себептер менен ваканттык мандат пайда болуп, жанагы бир киши мандатын тапшырган болсо, бир депутат, анда ошол округга биз шайлоо өткөрчүбүз да. Бул дагы бир канча жолу болду, билесиңер. Анан бул бюджетке аябай чоң эле чыгымдарды алып келди. Бул системада ошол эгерде бош мандат пайда болгон учурда, бир кандидат депутат өзүнүн мандатын тапшырган учурда, ошол кийинки кезекте турган эң көп добуш алган депутат талапкер мандатты алат. Эркек депутат. Демек, депутат болуп жеңип чыгып, утуп чыгып, анан кайсыдыр бир себептен улам айнып кетсе, кой мен депутат болбой эле койдум десе, арызын жазып депутат болбосо, андан кийинки орунда турган добуш алган талапкер депутат боло берет турбайбы? Кийинки, мисалы үчүн 3өө эң алдыдагы 3өө алып кетти мандатты. Андан кийинки 4-чү эң көп добуш алган турат да, 4-чү, 5-чи. Эгерде эркек депутат кетсе, анын ордуна сөзсүз эркек депутат келет. Эгерде аял киши мандатын тапшырган болсо, анда кийинки кезектеги эң көп добуш алган аял. Добуштары тепе-тең чыгып калган учурлар да болуп калат да, анда кандай болуп калат? Ошол добушу тең чыгып калган учурда, жана мен жогоруда айтып кеткен баягы биз талап кылган эмелер бар да, документтердин тобу. Ошол биринчи тапшырган киши, баардык тобун биринчи тапшырган киши, сааттары жазылат. Ошол кишини мандатты алат. Кийин биринчи документти биринчи болуп тапшырганы, ошол биринчи арыз жазган эле деп мындай туура эмес түшүнүк болуп атат. Баардык критерийлери толук тапшырып болгон депутат. Документтерди толук тапшырып бүткөн адам ошол болгондо дагы биринчи алдыдагысы биринчи тапшырып болгону болот турбайбы депутат, жана тең чыгып калганда. Бир нерсени айтпай кетиппиз да, жанагы шайлоочулардын арасында майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, бир жака басып барганга эми мүмкүнчүлүгү жок ден соолугуна байланыштуу. Алар кандай болуп калат?
ошол жана майыптыгы бар жарандар, анан кары картаңдар, ошол үйүнөн чыга албагандар, алар арыз беришет алдын ала, ошол мен үйдөн добуш берем деп. Бизде жайдан сырткары добуш берүү деп коет аны. Каяка арыз беришет? Участкалык шайлоо комиссиясына. Бирөөлөр аркылуу арыз берсе болот. Ошол арызын жөнөтүп, мен үйдөн добуш берем деп. Аларга ошол үйүнө жанагы урна эмелерди көтөрүп барып, ошол жактан үйүнөн прозрачный урна менен алып келишет. Добуш берүү аяктады, бүттү. Анан кийин добуш саноо кандай тартипте болот, кандай ыргакта болот? Добуш саноо бизде негизи саатта 8-де токтотулат. Саат 8-де токтотулуп, ошол ичиндеги кирип успейт этип кирип калгандардын баары добуш берет. Кечки 8-де токтотулат. Кечки 8-де. Кечки 8-де токтотулуп, ичинде ошол кирген 8-де успейт жетишип кирип калгандар ичинде, ошолордун баары добуш берип бүткөндөн кийин, анан баягы ичинде ошол системный администраторлор болот. Ошолор сурайт, баарыңыз жанагы чек чыгарып берет баардыгына. Мисалы үчүн сиз бир талапкердин байкоочусу болсоңуз, дагы башка чет элдик байкоочулар болот бизде көбүнчө. Ошолордун баардыгына бирден чек чыгарып берет, каалагандардын баарына. Ошол результат кимге канча добуш болду деген. Ошол чектердин баарын колуна бергенден кийин акырында дагы сурайт, баарыңар алдыңарбы депчи. Анан баары алгандан кийин, анан баягыны серверге ошол маалыматты жөнөтөт. Акыркы канча добуш болгон, баары добуш берип бүткөндөн кийин. Андан кийин анан урнаны ачып кол менен эсептөө башталат. Бизде ошол серверге кеткен маалымат, сиздер көрүп атасыздар, ошол ар бир шайлоодо баягы бат эле чыгат. Ар бир ошо шайлоо участоктон маалымат келгенин баардыгын кошуп туруп, ошол экранга чыгарып көрсөтүп берип турат. Кимдер канча добуш алып атканычы. Алар алдын ала мындай жыйынтык болуп эсептелинет. Кол менен эсептөө бул акыркы жыйынтык. Кол менен баягы добуштарды эсептөө ошол баары жабык ичинде туруп, анан ошол байкоочулардын баарына шайлоо комиссиясынын аракеттери көрүнүп туруш керек, эсептеп атканы. Мындай жашырынуу эмес, кымтып кетүү эмес, мындай баардыгы ачык. Ар бир 12 комиссия эсептейт баягы немен жыйынтыкты. Ошол ар биринин жасап аткан аракети байкоочуларга көрүнүп туруш керек. Андан сырткары биздин азыркы шайлоо участокторуна камералар да орнотулуп атат. Ошол ичиндеги болуп аткан ар бир кыймыл аракет баардыгы аралыктан туруп дагы ошону көзөмөлгө алып турса болот онлайн. Участоктун номерин терип киресиз, ошол жерде эмне болуп атканын онлайн дагы көзөмөл кылып турса болот. Демек, ким утуп чыкканын так аныктоого болобу ошондо? Ким утуп чыкканы алдын ала жыйынтык ошол 8-ден өтүп эле билинет. 8-де эле. Ал эми жанагы биротоло жыйынтык окончательный. Ал кол менен эсептөгөндөн кийинки гана эсеп болуп эсептелинет. Себеби дегенде кээ бирки учурда жанагы автоматтык эсептөө урналары жарактуу жанагы эмени дагы, бюллетенди дагы жараксызга салып коюшу мүмкүн да. Бөлүп аткандачы ал өзү автоматтык урна бөлөт да. Баягы бөлгөндө жараксызга мисалы үчүн бир Асановго добуш берсе, экинчи мындай учу мурунку добушка мондай эменин мондай эме коет го, птичка. Ошонун учу экинчи клеткага жетейин деп калса дагы аны жараксызга салып салышы мүмкүн да. Негизги белги Асановдо эле турат да. Ошону комиссиянын байкоочулардын баягы көз эмесинде кол алдында туруп, мону Асановго эле кошолубу, бул Асановго эле коюлуп тур да, бул кичине эле учу тияка кетип калыптыр дегенде баары макул болсо, анан Асановго кошулат да. Ошондо Асановго бир добуш ашыкча кошулуп калат, тияка чыккандагы немеге караганда. Ошондон бир айырма болушу, бир 2-3 добушка айырма болушу мүмкүн кээ биркигечи. Ал дагы ошол баарынын катышуусунда байкоочулардын баарынан көрсөтүп сурап туруп анан кошушат. Ал эми жанагы протоколдорго жазылат, баардыгы протоколго жазылып, ал протоколдор жана чектердин баардыгы онлайн да эмеге чыгарылат, сканировать этилип, берки мурунку берилген менен бирдей болуш керек баардыгы.
жана кул менен эсептөөдө мен айткандай бир ар бир шайлоо участогунан 2, 3, 4, 5 гана ушундай айырма болушу мүмкүн да. Шайлоочуларга могу шайлоо жөнүндө маалымдоо, үгүт боюнча эме конкреттүү түрдө эме мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына милдеттендирилет да. Ошол жагы боюнча да маалымат айтсаңыз, кандай мыйзамдуу милдеттери бар алардын? Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошол шайлоону элге маалымат жеткирүүдө, анан ошол шайлоого катышкан, шайлоо процессине катышып аткан жана кандидаттарга, талапкерлерге бүт шарттарды түзүп бериш керек. Анан шайлоо комиссиясынын ишин уюштурууга жардамдарды, жанагы кабинеттерди бериш керек, шайлоо участокторун жабдууларды, мисалы үчүн жанагы сиз айткан жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өздөрү ошол участокко барып добуш беребиз деши мүмкүн. Аларга шарттарды түзүш керек, пандустарды коюш керек. Ошолордун баардыгы ошол жергиликтүү өз алдынча бар органдарына, жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн бул шайлоого, ал шайлоо процессине алар толук катышып, ошол шарттарды түзүш керек да. Анан могул үгүт жүргүзгөн кандидаттарга бирдей мамиле жасап, аларга бирдей шарттарды түзүп бериш керек. Ошол эл менен жолугушууларды уюштуруп бериш керек. Ошол баарына бирдей. Мисалы үчүн бир кишиге бир площадканы берип атса, экинчи дагы талапкер келсе, ошол жерди кийинки убакытка бербей койгонго болбойт. Сөзсүз түрдө ошол экинчи кандидатка дагы бериш керек ошол шарттардычы. Андай жасабай аткан учур болуп калса, ошол шайлоо комиссиясына, борбордук шайлоо комиссиясына чейин мындай кайрылышса болот да биздин талапкерлерчи. Ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мурда болуп келген билебиз да, мурунку убактарда ошол бийликке жаккан кандидаттарга тандап кээ биркилер барса светтерин өчүрүп койгон учурлар болгон го мурунку бийликтердин учурунда. Эми азыр президент бизди көп тараптан колдоо көрсөтүп жатат, мындай элди шайлоого катышууга үгүттөп жатат, талапкерлерге кайрылууларды, мындай таза шайлоону таза өткөрүүгө чакырыктарды берип атат. Бул деген мындай борбордук шайлоо комиссиясы үчүн дагы бир топ мындай колдоо деп ойлойм да. Анан президенттин жанагы 21-жылкы шайлоодогу чакырыгында деле мындай административдик ресурска биз мындай чектөө коюлуп калды десек болот да. Мурда ошол мамлекеттик органдар аябай эле өзүнүн кол алымдагыларды кыйнап, шайлоого мындай мынчадан киши алып келесиң деп кыйнашчы да. Ошол 21-жылдан кийин административдик ресурс колдонуу мындай кескин мындай азайды, жоюлду десек болот да. Азыр эми бизде добуш сатып алуу эмеси турат, мындай маселе азырчы толук жоюлду деп айта албайбыз. Чаралар көрүлүп жатат, билип атасыздар, мындай бир канча мындай мыйзам бузган чоң окуялар болду. Алар жоопкерчиликке тартылды, бирок дагы эле мындай толук жоюлду деп айта албайбыз да. Эми азыр добуш сатууну, анан сатып алууну жоюу үчүн мындай элибиз деле ошого каршы туруш керек деп ойлойм да. Мындай татыктуу депутаттарды шайлап алыш үчүн элибиз дагы добуш сатпаш керек. Эми мындай аз эле акчага добушун сатып, анан 5 жылдык өзү балдарынын келечегин саткан менен эле барабар да бул. Ошон үчүн эл дагы мындай жапырт мындай шайлоого катышып, татыктуу депутаттарды шайлап келсе, өздөрүнө жакшы мындай элге иштей турган мыйзамдар жазылат. Ошол өздөрүнүн өкүлү, татыктуу өкүл болуп, өздөрүнүн маселесин жогорку кеңеште көтөрүп, анан ошо керектүү мыйзамдарды жазып турса, дайым бийлик менен ошол көпүрө болсо, ошол татыктуу депутат болсо, анан өзүбүздүн уул, өзүбүздүн кыз деп эле шайлап алып, анан ал депутат келип 5 жыл мындай эч нерсе жасабай эле кеткендер деле болду да. Эми андайга жол бербеш үчүн ошол жалпы элибиз ойгонуп, өздөрү ошол татыктууларды шайлаш керек да. Ошол шайлоо күнү жана сиз айткандай мындай жол кире деле кетирип эмес, ошол шайлоо участогуна бир жарым саат
аралыктырып балким ошончо басып барып анан добуш берүүгө бир минутадай убакыт кетет. Могул жаңы эмелери оборудование мененчи бир минуталык эле убакыт кетет шайлоо участогуна киргенден кийин. Эми ал жерде очередь деле болбойт го. Ошол аз эле убактысын бөлүп ошол күнү барыш керек да, мындай кайдыгер болбойчу. Анан чет элдеги жарандарга дагы бир жолу айта кетчү нерсе, ошол мен мындай окуп эле кетсем, бул жерден кайсы жактарда шайлоо участоктору ачылып атат. Россиянын 40 шайлоо участогу ачылып атат эмеде. Турцияда 8 участок ачылып атат, Казакстанда 7, эмеде Америка Кошмо Штаттарында 6, Кореяда 4, Италияда 3, Германияда 2, Кытайда 2, Бириккен Араб Эмиратында 2. Ушул жалпы эмени мурда 59 шайлоо участогу бар болчу чет элде. Азыр эми 100 шайлоо участогу ачылып атат да. Биз ошол чет элде жүргөн жарандарыбыздын шайлоо укуктарын ишке ашыруу, ошолор айтып атышат, биз шайланууга укугубуз жок болуп калды, эми жок дегенде шайлоо укугубузду мындай эме кылбагыла деп, шарт түзүп бергиле деп. Шарт түзүп азыр ошол 100 участок, бул деген аябай жакшы шанс. Мурда 50 болсо дагы 50дөй кошулуп турду. Ошон үчүн ошол анан мурда консулдук учетко туруш керек болчу, алдын ала арыздарды бериш керек болчу. Азыр эч нерсе кылуунун кереги жок. Бир гана ошол түндүктөгү приложение аркылуу же паспортун алып ошол барып шайлоо участогуна барып добуш бергенге мен чакырат элем. Ошо чет элдеги жарандарыбыз дагы кайсыл участокко барбаңыз, ошол сиз кайсыл жанагы туруктуу каттооңуз кайсы жерде болсо ошол жердин талапкерине добуш бере алышат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мындай убакыт бөлүш керек. Эми мындай 5 жылда бир келип аткан шайлоого убакыт бөлүп барып добуш беришсе кайдыгер болбой. Анан Лос-Анджелестен бир жигит кайрылды, 4000ден ашуун жаран бар, Кыргызстан жараны депчи. Анан Сан-Францискода ачылып атыптыр, ошондуктан ошол жака барып шайласа болот. Анын мындан сырткары деле бул дагы жаңы шайлоо участогу. Ошол жаңы аябай көп эмелер ачылды. Биз бул кайсыл жерде адрестерин менен дагы жарыялайбыз. Facebook баракчаларга жарыялайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына шайлоо.gov.kg ошол маалыматтарды мындай карап турса, эгерде кызыктары болгон жарандар болсо, участоктордун адрестери, кайсыл шаарларда жайгашкан, ошонун баары жарыяланат. Барып ошол добуш берсе, биздин жакында эле Молдовада шайлоо өттү. Ошол булардын шайлоосунун негизги мындай чечүүчү ролду ошол чет элде жүргөн жарандары жасады. Булардын жаштарынын көбү ошол Европада экен, аларда жана эме болгон үчүн безвизовый го аларда. Ошол чет элдеги жарандары мындай мамлекеттин нугун бурду деп ойлойм да менчи. Ошол жана президенттин шайлоодо. Ошондой эле биздин жарандар дагы мындай кайдыгер калбай ошол күнү барып, чет элдеги жарандарыбыз көп да, биздин мындай шайлоо жанагы жашындагы 18 жаштан жогору бүт ошо шайлоого катыша турган жарандарыбыздын көпчүлүгү чет элде жүрүшөт да. Ошон үчүн өздөрүнүн укугунан пайдаланып барып добуш берсе аябай жакшы болот. Негизи буга чейинки шайлоолордун баарын карап, көз сыдырып карап көрсөң, борбордук шайлоо комиссиясы баарын деле айтып келет да. Бул жолку шайлоо болуп көрбөгөндөй таза өтөт депчи. Анткени мыйзамдык базасы өзү ошондой. Бүт баары мыйзамдык жагы каралган деп. Бул жолку шайлоо дагы ушундай таптаза өтөт экен да ошондо. Сиз бир аз сарказм кошуп сүйлөп атат окшойсуз, бирок сарказм менен ооба. Бирок чынында эле шайлоолор азыр таза эле өтүп атат. Себеби дегенде добуш, бир дагы добуш кетпейт да могул эмеден. Мисалы, сиздин берген добушуңуз сөзсүз түрдө ошол сиз кимге берсеңиз ошол кандидатка кетет. Бир дагы добуш ары бери болбойт. Бизде бир гана азыр эң проблемный нерсебиз ошол
элдин катышуусун көтөрүшүбүз керек. Анан элдин ошол добуш сатып алууну токтотуш керек. Биздин кандидаттар дагычы эми чаралар күчтөндүрүлүп атат, бирок ага карабай жанагы бизде түрдүү механизмин ойлоп табышат экен добуш сатып алуунун. Анын баарын биз алдын алганга аракеттер жасалып атат. Жана айтып кеттим, жана ыкчам чара көрүү тобу уже иштеп баштадык. Мен да ал топто да мүчөмүн. Ага карабай бирок ошол добуш сатып мындай сигналдар келип түшүп атат азыр. Эми жанагы добуш сатып алуунун бир түрү жанагы улак уюштуруп атат, анан мындай болуп атат дегенчи. Ошолорду каттап атасыздар да өзүңөрчү. Азыр атайын база ачылды. Баарын ошол соц сеттер аркылуу кайрылуулар баарын азыр базага салып атабыз. Алар бизге азыр талапкер да болуп келе электер бар. Биз алар бизге эч ким эмес, биз аларга чара көрө албайбыз азырынча. Бирок алар талапкер болуп келе турган үчүн жасап атышат, ушул нерсени деп атышат. Бирок алар бизге азыр эч ким эмес да. Шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы үчүн арызын дагы бере элек аларчы. Биз аларга чара көрө албайбыз азыр. Бирок базага түшүрүп атабыз. Анан кийин алар баягы катталгандан кийин гана алар талапкер деген статусту алат. Андан кийин биз чара көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Фактыларды эгер ошол добуш сатуу алуу болуп аткандай эмелер болуп атат, көрүнүү болуп аткандайчы, аны биз аныктап берүү үчүн тийиштүү органдарга берип атабыз материалдарды. Ошондо Ишматов Ташмат депутат болгусу келип, талапкерлигин койгусу келет. Бирок борбордук шайлоо комиссиясына азырынча арызын бербей турат. Бирок улак өткөрүп, дагы бир жерде бир той өткөрүп, бирдеме кылып атат. Эл деле түшүнөт анын ушу депутат болгусу келип атканын, ошон үчүн той өткөрүп, ошон үчүн улак берип атканын, тымызын пиар, тымызын үгүт болуп атканын. Бирок ал өзүңүз айткандай мыйзам түрүндө талапкер эмес. Бирок жасап атат. Анан кийин борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергенден кийин сиз ошонун баарын каттап атабыз деп атасыңар. Ошол каттап атканыңар кийин тигиге сен ушундай кылыпсың го деп кине коюлабы же ал ошо боюнча эле калып кетеби же кандай? Коюлат албетте. Коюлабы, Себеби дегенде расмий шайлоо күнү шайлоо жарыялангандан кийин, указ чыккандан кийин мындай иштерди жасоого тыюу салынат мыйзам боюнча. Ошол кимге гана болбосун? Кимге гана болбосун? Талапкерби, талапкер эмеспи? Жок. Мисалы үчүн улакты сиз эч ким талапкер да болуп барбайсыз. Улак өткөрүшүңүз мүмкүн, же той өткөрүшүңүз мүмкүн. Сизге тыюу салынбайт албетте. Бирок ниети бар адамдар, ошол шайлоого катышам дегендер. Шайлоого мен анда ниетим жок болчу, азыр келдим деп айта албайт ал. Себеби дегенде шайлоо расмий жарыяланган күндөн баштап мыйзамды сакташ керек, ал барам деген ниети бар киши. Эми ушунун логикага таянып айтып атасызбы же мыйзамгабы? Мыйзамда. Мыйзамда ошол расмий шайлоо жарыяланган күндөн баштап деп жазылган. Анан мына үгүт маселеси боюнча. Азыр эми медианын мындай өзөгү дагы өзгөрдү, формасы да өзгөрдү дегендей. Мурда бир эле телевизор тиктеп отурган калк, гезитке басым жасаган, гезит окуган калк азыр баары эле соц тармак болуп калды. Соц тармакта ар кандай кыйыр түрдө, кээси ачык түрдө эле мындай жарнама кылып атат. Баланча айыптуу күнчөгө добуш берсеңер бул кыйын киши дегендейчи. Ошолор дагы эске алынып атабы? Алар дагы эске алынып атат. Жанагы добуш бериңиздер, ушул татыктуу, ушул кишиге гана добуш бериңиздер деген үгүттөр албетте алар скрин кылынып, башка кылынып азыр чогултулуп атат. Андай бизге арыз берди алар, тем более. Алардын баары чогулуп атат. Алардын баарына чара көрүлөт. Бирок ошол катталгандан кийин, жанагы кандидат деген статусту алгандан кийин гана чара көрүлүп баштайт. Ага чейин чара көрө албайбыз. Соц тармакта мындай бир суроо болуптур да. Үгүт иштери башталганда мамлекеттик кызматта иштегендер өзүнүн баракчаларынан тигил же бул талапкер тууралуу позициясын билдирип турууга укугу барбы же жокпу? Бир тууган, дос, курбу, коңшу дегендей тамырлашкан калк эмеспизби биз кыргыздар? Болбосо өзүңдүн пикириңди ачык билдирүү үчүн сөзсүз акы төлөнбөгөн өргүүгө чыгуу зарылбы дейт да. Мамлекеттик кызматкер жөнүндө сөз болуп атат. Бир жогорку жетекчи эмес, тек жөн гана мамлекеттик кызматкермин, катардагы эле кызматкермин.
ошол Facebook, Instagram, TikTok тууралуу сөз болуп атат да. Бул үй кыдырып, көчөмө көчө кыдырып агитация кылбайм, бирок соц тармакта эле ушул катардагы мамлекет кызматкери катары өзүмдүн пикирин билдирсем болбойбу дейт да. Ооба, мамлекеттик кызматкерлерге негизи үгүт иштерине катышууга мыйзамда тыюу салынган. Жетекчисине дагы, катардагысына дагы. Катардагысына дагы. Негизи эле өзү мыйзамда бекер агитация жүргүзүүгө тыюу салынган. Бекер бир гана ошол өзүнүн жакындары конституцияда көрсөтүлгөн жакындар деген ата эне, бир тууган, өзүнүн балдарың, өзүнүн кыздарың ушулар жакын адамы болуп конституцияда эсептелинет. Ошол адамдар гана бекер иштей алат кандидат үчүн. Калган адамдар эч ким бекер иштегенге мыйзам тыюу салат. Алар эгерде ошол мамлекеттик кызматкер болсо, жумушунан кетип ошол эмгек өргүсүнө чыгабы, агитатор болуп катталыш керек. Ал сөзсүздө акы алып иштеш керек. Акы албаган, бекер иштеп атканын бардыгы ал добуш сатылган болуп эсептелинет. Добуш сатып алуу болуп. Биз мындай чараларды көрбөсөк, анда добуш сатып алууну кантип тыя алабыз? Ал жең ичинен акча алып агитация кылып аткан болот андачы. Сөзсүз түрдө эгерде ошол эмгек өргүсүнө чыкса, ошол соцсет аркылуу деле агитация кылса башка бирөө, ошол кандидаттын шайлоо фондунан каржыланды деп жазылыш керек. И ал деген финансовый отчет тапшырганда дагы ошол мисалы үчүн Паланчаев Түкүнчөнүн шайлоо фондунан каржыланды деп атат. Паланчаев Түкүнчөгө төлөптүр. Ошол шайлоо фондунда ошол чын эле ошол сумма көрсөтүлгөнбү деп аны финансовый отчет тапшырылганда дагы алары текшерилет да. Сиз уже мыйзамдык жагдайларды баарын түшүндүрдүңүз. Шайлануучу талапкерлердин, шайлоочулардын укук милдеттерин ушундай кынтыксыз кылып, мыйзамдык негизинде ашыкча боек кошпой, башканы кошпой айтып бердиңиз, кургак маалыматты, мыйзам ушундай деп. Бирок эми саясий өңүттө суроодо баягы элечи. Мындай бүт баарын сервер чечип койбойбу? Мындай аягы келип элечи. Жок. Андай пикирден таптакыр алыс болуш керек да. Мурунку жанагы сбой болгон, ал бул деп айтышат жанагы серверде. Анда деле кийин бардык жанагы ишенбей аткан партиянын мүчөлөрү, лидерлери бирден өздөрү айтишниктерин жөнөтүп дагы текшертишти. Ал жерде деле сбой деле болгон эмес да. Баягы алдыда чыгарып берип аткан экранда гана мүчүрүштүк кеткен. Ал жерден деле бир дагы добуш кеткен эмес да. Ошону мындай биздин көрөрмандар дагы туура түшүнүш керек. Азыркы биздин системада бир дагы добуш урдалбайт. Ошол бир шайлоочу бир добуш ошол бир эмеге берилет кандидатка. Ошол добушуңуз эч жака кетпейт да. Бир гана бюллетенди булгабаш керек ал үчүнчү. Себеби дегенде баягы 3 жерге белге коюп койсо, 3 кандидатка добуш берип койсо дагы ал жараксыз бюллетен болуп калат. Ушуну эске алып, жанагы сөзсүз гана эң татыктуу деген бир гана талапкерге добуш бериш керек. Анан ошол добушуңузду бердиңиз, ошон менен эч мындай күмөн саноо деген болбош керек да. Болгону добуш сатпаш керек, добуш сатылбаш керек. Ошону гана эме болсо, чечилсе биздин өлкөдө шайлоо системасы өтө так, өтө мындай мыйзамдын гана негизинде. Эч бир добуш эч жака кетпейт. Сервер чечет деген пикирден таптакыр алыс болуш керек. Ошон үчүн мен сизди жанагы тесттик добуш берүү болуп атат, дагы 2 жолу болот. Ошол жана Феликс Шошенбаевич Кулов барып келди го ошол. Ошол процедурага сиз дагы барып катышып келишиңизди мен чакырып кетем да. Дагы 2 жолу өтөт. Мен датасын сизге бирөөсү 30-сунда, ага чейин дагы бирөө бар, 20-сы менин оюмча, 20 октябрь. Аракет кылайын. Ошол күндөрү барып өз көзүңүз менен көрүп келсеңиз, мындай аракет кылайын, барып көрүп канчалык деңгээлде бул жабдыктар кандай иштейт экен, чыйкылдап иштебей калбайбы экен, ошол жерде бараткан адамдар мени шек күмөн кылдырган, эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей деген мандемдер жок бекен, барып көрүп койсо болот негизи. Көрүп келүүгө мен чакырат элем сизди дагы. Рахмат, анда мен ушу камдаган суроолоруму берип бүттүм. Эми көрүүчүлөргө маалымат иретинде көп нерсе түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анан эми баягы кыргызда сөз бар го,
Акбалык айым. Эмнени эксең ошону аласың деп. Эл эмнени эксе ошону алат. Эң туура. Балким ошо бүт чылкый жанагындай ар кандай мандеми бар байлар келип калабы, башкалары келип калабы. Демек ошолорго эми сервер эмес, башка бир аппарат эмес, эл бирин бири акырын билдирбей сатып алабы, башкача жол менен кылабы же чындап келип баардыгын жыйыштырып келип ошол бул маанилүү өнөктүк, бул менин тагдырым деп келип балким ушундай сезимде добуш береби? Эми эмнени эксе ошону түшүмүн алат деген деп түшүндүм да мен, туурабы? Туура, эң туура. Рахмат анда. Ишиңизде ийгилик, эми сизде дагы ушу мамлекеттик жумушуңузда бир чоң жоопкерчилик. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынан баштап анын мүчөлөрүндө дагы чоң жоопкерчилик. Ушул чыныгы мыйзамды сактап, абийирди биринчи орунга коюп, ошо ишиңиздерде бир ийгилик болушун каалайм. Элдин пайдасына, элдин кызыкчылыгына. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.